Асан Эмир Саитбекович 1963 жылдын 7-июнунда Чүй областынын Чүй районуна караштуу Токмок шаарында туулган. Кыргыз Республикасынын жараны, улуттук кыргыз билими жогорку, үй бүлөлүү, эч жерде иштебеген, мурда бир нече жолу жазык жоопкерчилигине тартылган. Бишкек шаарынын Ак өргө жаңы конушунун Күн көчөсүнүн номер 89-үйүндө жашаган. Айыптактысынын көчүрмөсүн өз убагында алган. Бөгөт коюу чарасы 2018 жылдын 12 январынан бери камакта. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 241 статьясынын 1 бөлүгү, 166 статьянын 2 бөлүгүнүн 3 пункту, 2017 жылдын 2 февралында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 43 статьясынын 2 бөлүгү аркылуу 130 статьясынын 2 бөлүгүнүн 2, 5, 14 пункттары боюнча айыпталган. Жазыгын ишин карап, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 334, 336, 339, 341, 344, 347, 348 жана 393 статьяларын жетекчилик алып, сот өкүм кылат. Осмонкулов Эрмек Жанышбекович 1997 жылдын 1 октябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 241 статьясынын 1 бөлүгү, 336 статьянын 1 бөлүгү, 168 статьянын 2 бөлүгүнүн 2 пункту, 3 бөлүгүнүн 1-2 пункттары, 2017 жылдын 2 февралында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 170 статьясынын 2 бөлүгүнүн 1-4 пункттары, 172 статьянын 2 бөлүгүнүн 1 пункту, 42 статьясы аркылуу 130 статьянын 2 бөлүгүнүн 2, 5, 14 пункттары боюнча күнөөлүү деп табылсын жана алар боюнча төмөнкүдөй жаза белгиленсин. 1997 жылдын 1 октябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 241 статьясынын 1 бөлүгү боюнча айыпталуучунун жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелбесин. 2012 жылдын 2 февралында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 170 статьясынын 2 бөлүгүнүн 1-4 пункттары боюнча 7 жылга эркиндигинен ажыратылсын. 2012 жылдын 2 февралындагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 172 статьясынын 2 бөлүгүнүн 1 пункту боюнча айыпталуучуну жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелбесин. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168 статьясынын 2 бөлүгүнүн 2 пункту, 3 бөлүгүнүн 1-2 пункттары боюнча 8 жылга эркиндигинен ажыратылсын. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336 статьясынын 1 бөлүгү боюнча айыпталуучу жазык жоопкерчилигин тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелбесин. 2017 жылдын 2 февралындагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 42 статьясы аркылуу 130 статьясынын 2 бөлүгүнүн 2, 5, 14 пункттары боюнча 15 жылга эркиндигинен ажыратылсын. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 статьясынын негизинде белгиленген жазаларды жарым-жартылай кошуу жолу менен Осмонкулов Эрмек Жанышбекович 18 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Ушул эле кодекстин 60 статьясынын негизинде мурдагы өкүм боюнча өтөлбөй калган жазасын жарым-жартылай кошулуп, Осмонкулов Эрмек Жанышбекович биротоло 18 жыл 2 айга эркиндигинен ажыратылсын. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 61 статьясынын 2 бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык айыпталуучу Осмонкулов Эрмек Жанышбековичтин алдын ала камактагы 1 күнү, түзөтүү мекемесинин 2 күнү барабар деп эсептелинсин. Айыпталуучу Осмонкулов Эрмек Жанышбековичтин жаза өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 27 декабрынан баштап эсептелинсин. Айыпталуучу Осмонкулов Эрмек Жанышбековичке карата колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылсын. Экинчи айыпталуучу Абукулов Асан Эмир Саитбекович 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын
кылмыш жаза кодексинин 241 статьясынын 1-бөлүгү, 166 статьясынын 2-бөлүгүнүн 3 пункту, 2017 жылдын 2 февралында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 43 статьясынын 2-бөлүгү аркылуу 130 статьясынын 2-бөлүгүнүн 2, 5, 14 пункттары боюнча күнөөлүү деп табылсын жана алар боюнча төмөнкүдөй жаза белгиленсин. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 241 статьясынын 1-бөлүгү боюнча айыпталуучунун жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелбесин. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 статьясынын 2-бөлүгүнүн 3 пункту боюнча айыпталуучу жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелбесин. 2017 жылдын 2 февралындагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 43 статьясынын 2-бөлүгү аркылуу 130 статьясынын 2-бөлүгүнүн 2, 5, 14 пункттары боюнча 15 жылга эркиндигинен ажыратылсын. 1997 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 61 статьясынын 2-бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык айыпталуучу Абыкулов Асан Эмет Советбековичтин алдын ала камактагы 1 күнү, түзөтүү мекемесинин 2 күнү катары эсептелинсин. Айыпталуучу Абыкулов Асан Эмет Советбековичке карата колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өзгөртүүсүз калтырылсын. Далил буюмдар Кыргыз Республикасынын ИИМ архивинде сакталууда турган белгиси өчүрүлгөн Макаров үлгүсүндөгү тапанчасы, 17 даана ок дарысы, 3 даана магазини өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин Кыргыз Республикасынын ИИМине өткөрүлүп берилсин. Кыргыз Республикасынын ИИМ архивинде сакталууда турган 5 даана пластик камуту, 3 даана кебездин тампону, 1 даана жаздыктын тышы, 1 даана ламинаттын кесиги өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жок кылынсын. Жабырлануучу Саляновго таандык 1 даана кара түстөгү жемпери, 1 даана кызыл түстөгү футболкасы, 1 даана кара түстөгү спорттук шымы, 1 даана ак түстөгү плавкиси, 1 даана кара түстөгү байпагы, айыпталуучу Осмонкуловго таандык 1 даана кара түстөгү курткасы, шымы, бут кийими, футболкасы, айыпталуучу Абыкуловдун үйүнөн алынган 1 даана Lenovo үлгүсүндөгү ноутбугу жана башка буюмдар өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин ээлерине кайтарылып берилсин. Аудио жана видео жазуулар менен дисктер жазык иштин материалдарында сакталсын. Айыпталуучу Осмонкулов Эрмек Жанышбековичтин, жабырлануучулар Маматеминов, Момун Матаевичтин жана Тажибаева Шазадакан Кочкоровнун пайдаларына материалдык зыян катары 94 000 сом, моралдык зыян катары 50 000 сом өндүрүлсүн. Айыпталуучу Абыкулов Асан Эмет Советбековичтен, жабырлануучу Майкеев Талантбек Медербековичтин пайдасына 162 840 сом өндүрүлсүн. Өкүмгө нааразы тарап 30 күнүн ичинде Бишкек шаар сотуна сунуш же даттануу келтирүүгө укуктуу. Эгерде өкүм түшүнүктүү болсо, анда сот отурумун жабык деп жарыялайм. Çıkanlar görürseniz onu. Abi sapma, çocuk, kurban çocuk, eşek, soda elbisesi. Duhum gitmedi o ya. Ya.
Çiriyor. Çiriyor. Ay ben çocuğum. Kudayı bana buyursun seni. Yanında çıkmasın. Senin daha bu oradan bozularak kalsın. İyi, hoşuna bir şey hadi geçer. Sol altlarından şunlar. Айда жеңиш беркулмун биз комментарий ала алдык эле. Азыр тизимде кетип атат. Соттун өкүмү боюнча кыскача комментарий берип өтсөңүз. Sol кичине өзүмө келип altlarından Өзүмө келип алайынчы. sol altlarından. Давай, Айкөлчик. Айкөл, можете с этой стороны лучше? Прямой эфир кетип атат. Биздики кетип. Биринчи. Сюда смотреть. Да. Мен биринчи. Oşu sottun bir bana çakasını Соттун өкүмү боюнча, Мен биринчи Facebook колдонуучуга прямой менин прямойм кетип атат. Кичине өзгөртүк болуп калды. Урматтуу достор, кечирим bana сурайм. çakasın neverelerini atıp geçsin. Bir Kuday'a koyduk, Kuday cezasını versin. Өзүм прямой эфирди улантам. Бул жерде биротоло журналисттердин суроосуна жооп берип атканды көрүп турсаңыздар болот. Эми кичине толкунданып атам. Алдын ала кечирим сурайм. ну как считаете, приговор вообще справедливым? Кандай өттү негизи сот өкүмү? Кыска айтканда, 7,5 yıl verdik. канат туугандар мен дагы канаттанган жокмун. Эми азыр билесиңер, Кыргызстанда 10 жыл, 15 жыл деп жаза белгиленет, бирок тез эле чыгып кетип атканын билесиңер. Мен үмүтүм негизи прокурорлор суранды эле. Өмүр бою эркинен ажыратуу болсун деп прокурорлор суранган. Мен ойлогом, баягы материалдарды эске алуу менен, сот деле далилдерди эске алуу менен, жалпы кылмыш ишинин материалдарын эске алуу менен сот деле ошондой чечим чыгарат деп турганбыз да негизи. Ошон үчүн бул өтө бүтүсүз чечим болду. 15 жыл деп ошол өлтүрүүнүн организаторуна 15 жыл деп берип атат. Эми бул шылдыңдоо да негизи. Өзгөчө мына балдары болдуңар, нааразы болушту. Эмне үчүн мындайда эң негизги сот эң негизги максатына жеткен жок. Анткени мен башынан эле айтып келатам. Качан иштин материалдары менен таанышкандан кийин мен айттым, саясий мотив бар деп. Ошол саясий мотив текшерилген жок сотто. Биз канча сунуштарды, өтүнүчтөрдү киргизип аттык, ошолор канаттанган жок. Негизги суроо бул өлтүрүүнүн артында ким турат? Заказды ким берген деген суроо болчу. Анан сот ага жооп тапкысы келген жок. Мен ойлогомда, эгерде пожизненное лишение свободы болсо, булар баягы эркинен ажыраган маалда эртеби, кечпи баары бир ошол жерде дагы жатып, ойлонуп, анан бир күнү заказчы айтат деп ойлогом да. Булар айтканга кызыктар эмес деп ойлойм. Анткени
булар чыгып кеткенге аракет кылышат. Бүгүнкү күнү ошондо 15 жыл деп приговор чыгып атса, аз убакыттан кийин эле булар чыгып калса таң калбашыбыз керек да. Демек булар ошого аракет кылат. Эгерде өмүр бою жазасын аткаруу ушундай жаза колдонулган болсо, анда булар эми айтмакта, мен ошого үмүттөнүп аткам. Сотто айтпаса дагы, сотто баягы бул эки адамдын бирөөсү, жанагы уюштуруучусу сотто айткан 4-5 ай мурун муну ГКНБ колдонуп, мага каралоо компаниясына катыштырып келген да. Бул мени каралап келген. Анан 4-5 айдан кийин барып эле энимди өлтүрүп атат. Ким ишенет буга? Случайно дегенге. Ошон үчүн мен ойлогомда, эгерде өмүр бою эркинен ажыратылса, бул эртеби кечпи айтат. Сотто бир чети күмөндө эле болчу, эми кандай чыгарат чечимди деп, эмнеге дегенде, сотто биринчиден Сегизбаевден кени бул бала айткан да, ГКНБ колдонгон мени деп, Салянованы каралайсың деп, ГКНБ мени мажбурлап, коркутуп колдонгон деген да. Жайынан, эним күзүндө казалып атат, муну жайдан баштап колдоно баштаган, даже май айларынан баштап эле колдоно баштаган. Анан бул ошол фамилияларды айтайын десе, сот айттыртпай койгон. Сот заседанияда айттыртпай койгон да. Анан мен ойлогом эми, эгерде мейли сотто айтпаса дагы жазасын өтүп атканда, анан ошо кезде айтат деп, эми бүгүн үмүтүм өчтү да. Булар эми чыгып эле кеткенге, эртелеп чыгып кеткенге аракет кылат. Бүгүн эгерде ким сотко ушундай чечим чыгара бер деп айткан болсо, ошондо уверенно чыгарды да, бул сотчу. Бул соттун артында да кишилер турат. Эгерде ушундай чыгарып аткан адамдар аларды батыраак чыгарганга да аракеттерди көрөт, бат чыгарганга эми баарыбыз эле күбө болобуз. 15 жыл отурбайт булар. Ошол бүгүнкү сот чечими чыкканга кызыктар адамдар, буларды ал жерден тез чыгарганга дагы жардамдарын берет. Мындан аркы кадамдарыңыздар дагы кайрыласыздар. Ооба, кайрылабыз, обжаловать этебиз. Биз тергөө болуп атканда кайра кетиргиле дегенбиз. Сот болуп атканда, тергөөгө кайра жөнөткүлө дегенбиз. Анткени саясий мотив каралган жок. Мына биринчиден каралап жүргөн адам болуп атса бирөөсү, а экинчиси чоң кызматтагы адамдан мага заказ түштү, бирөөнү өлтүрүшүм керек деп айткан. Ушу эки башка кишинин эки сөзү болуп атат да. Анан ушулардын баары текшерилбеген болсо сотто эми дагы деле кайрылабыз, бирок ушул чечимди чыгарып аткан сот билбейм, экинчиден деле андай менин үмүтүм жок. Саламатсызбы? Азаттык. Нужны сизге билдиңиз Урматтуу Говоритова мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн 27 ноябрда мурдагы башкы прокурор, Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты Айда Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот өкүм чыгарды. Анда айыпталуучу Эрмек Осмонкулов 18 жыл 2 айга эркинен ажыратылсын, ал эми Абыкулов Асан Эмир 15 жылга эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды. Өзүңүздөр күбө болгондой, мурдагы башкы прокурор соттун чечими менен макул эместигин бул жакта айтып, саясий мотив болгондун дагы белгилеп өттү. Бирок сот ошол мындай толук карабаганын, мындан аркы дагы Бишкек шаардык сотуна жана ошондой эле ушул 30 күндүн ичине соттун чечими боюнча кайрыла тургандыгын билдирди. Биз сиздер менен коштошобуз. Дагы да болсо түз эфирлер аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.